Ордо каладагы Кустанай Волков көчөлөрүнүн кесилишиндеги мамлекеттик ипотекалык турак жайлардын курулушу 60%га аяктап калды. Жалпы аянт 11 гектарды түзөт, бардыгы болуп 44 блоктон турган 1320 батир курулууда. Бул жерде мектеп, бала бакча, ошондой эле унаа токтотуучу орундар дагы каралган. Долбоор боюнча бул жерде 44 блок үй турат, үй курулат. Мына эсептеп көрсөңүз, мына 44 блокта бар көрсөтүлгөн. Анан бир школа, и садик, и футбольный поле, и эмесмен. Могу ортолор между домам, эме үйлөрдүн ортолорунда парковочный места, детские площадки, озеленение, тротуары, все есть. Сегиздеги киши иштеп атат. Жумуштар болсо өзүңөр көрүп тургандай бардык жумуштар крыша жасалып атат, фасадный жумуштар, ички жасалгылоо жумуштары, наружный дренаж курулуп, казылып, трубалар коюлуп атат. Турак жай комплекси көп функционалдуу болуп, биринчи кабаттарына коммерциялык жайлар жайгашат. Алардын бийиктиги 3,4 метрди түзөт. Ал эми жер төлөөсүндө кампалар жана техникалык бөлмөлөр жайгаштырылган. Батирлердин бийиктиги 3 метр. Адистер белгилегендей, сейсмикалык туруктуулугу 8-9 балга чейин. Отделка жумуштары бүтүп, мына плинтустар чапталып, терезелери коюлду, мына лоджалары бүт, эшик терезелери коюлду. Пожарный люктар, пожарный тепкичтер, газ проводдор бүт тартылды. Краскалагандан кийин эле анан ламинаттарын салып бүткөндөн кийин эшиктер орнотулат. Сенсорный ручкалар да булар. Муну ар бир жашоочулар өздөрү сенсорный кылып которуп алса болот. Эшиктин сапаты дагы өтө сапаттуу деп ушуну тандап алдык. Ичи утепленный, базальт менен утепленный да. Учурда турак жайда ички жасалгылоо жумуштары жүрүүдө. Мына санузелде биякта азыр кафелдер чапталып атат. Потолоктор бүт шпаклевка тартылып, краска болот. Биягы туалет, биягы болсо санузел мына. Душевой кабиналар болот, биякта раковина баары коюлат бияктарга. Жумуш бардык блоктордо 44 блокто бирдей жүрүп атат да. Кээ бир жерде газоблок коюлуп атат, кээ бир жерде швак иштери жүрүп атат. Турак жайдын өзгөчөлүгү ар бир батир өзүнчө газ менен жылый турган от казаны болот. Эксплуатациялоо мөөнөтү ушул жылдын күз айлары деп мерчемделген. Үйлөр менин үйүм 2021-2026 турак жай программасынын шарттарына ылайык ипотекага 15-25 жылдык мөөнөткө берилмекчи. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.